Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы. Студияда мен Алмаш Абдумиталипова. Саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү жаңылыктардан кыскача таанышып алыңыздар. Жалал-Абадта эттин баасы сентябрдан тарта арзандашы мүмкүн. Алабукада 16 айыл таза суу менен камсыздалууда. Тогуз тороонун уз чеберлери дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярданууда. Бүгүн Манас шаарында диним ислам, өлкөм Кыргызстан мамлекети менен диндин өз ара гармониясы муфтият кече бүгүн жана эртең аттуу көчмө жыйын өттү. Ага Кыргызстандын мусулмандарынын азирети муфтиги Абдулазиз Кары Закиров, облустук бийликтин өкүлдөрү, дин кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жыйында мамлекет менен диний коомчулуктун кызматташуусу, аймактагы диний иштер жана муфтияттын алдыдагы милдеттери талкууланды. Теманы кесиптешим улантат. Кыска убакыт ичинде муфтиятты өнүктүрүү жана коомдогу диний маданиятты жогорулатууга багытталган. Мындай көчмө жыйындар өлкөнүн аймактарында кезеги менен өткөрүлүп, муфтияттын аткарган иштерин элге тааныштыруу жана жерлердеги диний кызматкерлер менен пикир алмашуу максатын көздөйт. Бүгүн Манас шаарында өткөн жыйында да салттуу ислам баалуулуктарын жайылтуу, коомдогу ынтымакты бекемдөө жана жаштарга туура багыт берүү маселелерине басым жасалды. Бардык диний кызматкерлер өзүңүздөрдүн милдетиңиздерди жакшы аткарып атасыздар. Бирок мындан дагы Кудайым буйруса, жакшы аткарганга бел байлап кадам ташташыбыз керек. Себеп дегенде бүгүн эч кандай бир шылтоо жок. Мындан бир 40 жыл, 50 жыл мурун мындагы аксакал аталарыбыз менен сүйлөшүп отуруп калган мезгилде, урматтуу туугандар, Куран үйрөнөйүн десе, Куран китеби жок. Бир устаздын колуна барып динин үйрөнөйүн десе, устаз жок болгон бир мезгилдер болгон. Бирок ал мезгилдер артта калды. Биз ошон үчүн бул иш-чарабызга муфтият кече жана бүгүн жана эртең деген теманы ошон үчүн койдук. Муфтият кече күнү мындан 40 жыл, 50 жыл мурун абалы кандай эле? Бүгүн абал кандай болду? Эми эртең кандай болот? Эртеңки абалга сиз менен биз жооптуубуз. Мамлекет менен диндин кызматташуусу аймактардагы туруктуулук үчүн да маанилүү. Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги мыйзам менен кепилденгени менен диний иштер конституцияда жана мыйзам талаптарына ылайык жүргүзүлүшү керек. Бул багытта жергиликтүү бийлик менен дин кызматкерлеринин биргелешип иш алып баруусуна өзгөчө маани берилет. Бул багытта мамлекет менен дин кызматкерлеринин биргеликке иш алып баруусун абдан зарыл. Мамлекет өз кезинде диний коомчулук менен конструктив кызматташууга, коомдогу ынтымакты бекемдөөгө, жаштарды туура жолго багыттоого арналган демилгелерин колдоого даяр. Урматтуу жыйын катышуулары, бүгүнкү жыйын коомубуздун руханий келечеги, жаш муундун тарбиясы, мамлекетибиздин туруктуулугу жана элибиздин билимдиги тууралуу олуттуу маселелердин ортого салган маанилүү аянтча деп эсептейм. Жыйындын дагы бир багыты Жалал-Абад облусундагы диний иштердин жыйынтыгы жана алдыдагы милдеттер. Аймакта мечиттердин ишин жакшыртуу, имамдардын билим деңгээлин жогорулатуу, элге диний маалыматтуулукту туура жеткирүү жана жаштар менен иштөө боюнча иштер жүргүзүлүп келүүдө. Казыяттардын мамлекеттик органдар менен кызматташуусу да бул иштердин маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. Диним ислам, өлкөм Кыргызстан деген сөз ар бирибиз үчүн жоопкерчиликти билдириши керек. Динибизди урматтайлы, мекенибизди сүйөлү, мыйзамдарды сактайлы, илим-билимге умтулалы, жаштарды туура жолго багыттайлы, коомдо ынтымакты, сабырдуулукту жана өз ара сый-урматты бекемдейли. Муфтияттын кечээки тарыхынан сабак алып, бүгүнкү милдеттерин так аткарып, эртеңки күндүн талабына жооп бере алган күчтүү жана билимдүү диний институт катары өнүгүшүнө чын дилден тилектеш бололу. Бүгүнкү жолугушууда диний сабаттуулук маселелерине да көңүл бурулду. Маалымат мейкиндигинде жаштар ар түрдүү диний көз караштарга туш болгон шартта туура диний билим берүү, салттуу исламдын баалуулуктарын түшүндүрүү жана терс көрүнүштөрдүн алдын алуу негизги милдеттеринин бири экени белгиленди. Жыйындын соңунда дин тармагына жана коомдук иштерге салым кошкон бир катар жарандарга ардак грамоталар жана баалуу белектер тапшырылды. Жаңылай Болотбекова, Жанузак Нурдавлет уулу, Манас шаары. Намазыбызды тургуза
Эттин баасы мал жайлоодон түшкөн убакка. Тактап айтканда сентябрдан тарта төмөндөшү ыктымал. Мындай маалымат бүгүнкү Манас шаарына жана Сузак Базаркоргон райондорунун эт саткан сатуучуларына болгон рейд учурунда айтылды. Гүлзина Мөндөеванын материалында. Эттин баасына болгон мамлекеттик көзөмөл алынгандан кийинки убакыт 3 ай болду. Ал аралыкта эт 750 сомдон 850 сомго чейин көтөрүлдү. Мына ушундай багытта президенттин Жалал Абад областында өкүлү Тилек Жекебаевдин тапшырмасы менен бүгүнкү күндө атайын кызматтар Манас, Сузак, ошондой эле Базаркоргон районундагы эттин баасына көзөмөл жүргүзүп, эттин баасын жогору көтөрбөө боюнча өздөрүнүн сунуштарын айтышууда. Бирок негизи алардын колунда бүгүнкү күндө мисалы министрлер кабинетинин атайын бир токтому же кандайдыр бир буйруктар жок. Тек гана ушул эт сатып аткан сатуучуларга эттин баасын жогору көтөрбөө талабын киргизишүүдө. Сузак районунда сатылып жаткан эттин баасы акыркы чеги 860 сомдон. Сатуучулардын айтымында эттин баасынын жогору болушуна таасир эткен бир нече себептер болууда. Өзүм базардан алып соям да. Базардан алып, өткен жума бир досум бук алып менге сой берди. 250 миң сомго алууду 32 миң сом зыян кылды базардан алып сой берди. Базарда алып туура келбейди мына этке. Кенегечи 860 бөлөмчү эттин баасы. Алышыбыз көп, 820 сомдо алыппыз. Мына 820 сомго нак пулга союп алыпмын. Азыр не сапитап кылып акчасын беремен деп турган. Алышкым ма дилай. 1 килограммдан 40 сомдон кошот. Ооба, кош сатамыз. Биз 40 сом акламайды, 25 миң аренда беребиз. 8 миң сом налог төлөйбүз. Ишин өзү 40 сом өзү акламайды, курuydu бу. Скидкасы жок. Bir ay burun 750 idi. Azı ben işte 2 jol aldım 850 idi. Кымбатты кандай? Конечно, кымбат. Пенсиямыз анакini эмес. Поэтому слишком дорого, да, мысалы. Азырынча бааларды жөнгө салууда монополияга каршы күрөшүү кызматы алсыз. Этке болгон мамлекеттик көзөмөл алынып салынган. Бирок түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасы берилген. Жалал Абад областыгы өкүлү Тилек Кыдырмаевдин тапшырмасы менен чыктык. Ушул эт саткан дүкөнүнүн ээси менен сүйлөшүп, элге болгон бааны туруктуу кармоо максатында, мындан ары себепсиз эле аны жогорулатпоо максатында түшүндүрүү иштерине жүрөт азыр мезгилде. Ал эми Базаркоргон районунда эттин баасы Кунажындыкы 820 сом болсо, Буканыкы 850 сомдон сатылууда. Кымбаттыгына келтирилген жөө эттүү малдардын баасынын кымбат экендиги, сыртка чыгып кетип жаткандыгы жана жайлоодо болуп жаткандыгы. Букан этин 850 30 сом сатышат. Бул сиз кимге алдыңыз? Кунажын. Кунажын эти арзаныраак да? Буканыкыдан көрө арзаныраак да. Негизи Базаркоргондо баалар кандай болуп жатат эттин баасы? Кой эти 850 сом. Мал эти 800 сом, 830 сом сатышат. Базардагы баалардын кымбаттыгы карапайым калктын чөнтөгүнө туура келбей жатат. Баа саясатын көзөмөлгө алса деген тилек көпчүлүктө. Кымбат эле болуп атат. Эч ким эт алып жейт. Мисалы, биздин айылыбызда эт жеген адам деле жок болуп калды. Мисалы, мен пенсионермин. Дарыма жетпейт пенсиям. Этти мына 1,5 ай болду жей элекмин. Буларды ким карайт? Караш керек да. Базарда мал арзанго десек деле ушинтип көтөрүлүп кетет. Азыр 850 болуп калмыш. Мурун 750 болду, анан кийин 80 болду, эми 850 болуп калмыш. Кыйын да. Жаш балдар барлар бар, пособияны карап отурган. Бүгүнкү түшүндүрүү иштери дүңүнөн эт жеткүчүлөр менен ыкчам иш алып барып, баалардын негизсиз жогорулашына жол бербөө максатын көздөйт. Сатуучулардын айтымында этке болгон баа күзүндө, тактап айтканда сентябрдан тарта бир аз төмөндөшү ыктымал. Гүлжина Мөндөева, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад облусу. Токой кызматы жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин карамагына өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин токтому чыкты. Документте белгиленгендей, буга чейин Токой кызматы өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу болуп келген. Эми жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Токой чарбасынын субъекттеринин ишин уюштурат. Токой чарбасын башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик жөнгө салууну жана токойлордун кадастрын жүргүзөт. Ошондой эле жаратылыш объекттерин кайра түзүүгө жана ландшафттарды калыптандырууга байланышкан чарбалык ишти жүргүзүүдө Токой ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууну контролдойт. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.
Ала Бука районунда бир катар айылдар ичүүчү таза суу менен камсыз болууда. Бүгүнкү күндө 16 айылга таза суу жеткирүү жумуштары жүрүп жатат. Долбоорлор аяктаса, жергиликтүү тургундарга да ыңгайлуу шарт жаралат. Бүгүнкү күндө Ала Бука айыл аймагы 70%, Төрөгелди Балтагулов айыл аймагы 65%, Айрытам айыл аймагы 62%га ичүүчү таза суу менен камсыз болгон. Ал эми Достук айылынын Аккуча жаңы конушуна жергиликтүү бюджеттен 3 миллион 500 миң сомго суу жеткирилүүдө. Бүгүнкү күндө элдердин турмуш тиричилигине пайдалануучу суу тартылып атат. Бул жерден 1 чакырым алыстыкта водозабор курулуп аткан. Азыркы барып келген жерибизге ушу жерден суу насос коюлат. Суу насос ошо жерге тартып берет. Ошо жерден элдерге суу таркайт. Ушул тапта Өрүктүү айыл аймагында да таза суу жеткирүү жумуштары кызуу жүрүп, суу топтоочу жайы курулууда. Бул долбоор аяктаса, 4 айыл ичүүчү таза суу менен камсыздалат. Ушу Өрүктүү айылында 2025 жылы башталган бул таза суу. Бул таза суу Кудай кааласа бүтүп калса 4 айылды камсыздай турган проект. Азыр мына резервуары курулуп турат. Ошонун алдында турабыз. Бул экөө 500 кубтан 1000 куб суу батат бул жерге. Ушу Кудай кааласа ушу 4 айыл ушу таза суу менен камсыз болот да. Ал эми Ынтымак айыл аймагы жалпы 12 айылдан турат. Учурда Төлөкөн, Сарыкол, Актайлак, Теңги, Таш-Арык жана Кош Болот айылдарына республикалык бюджеттин эсебинен 205 миллион сомго таза суу жеткирүү боюнча курулуш жана монтаждоо иштери жүргүзүлүүдө. 2000 куб азыр резервуардын үстүндө турабыз. Бүгүнкү күндө ушул жылдын аягына чейин негизги проект боюнча 6 айылга пландалган. Быйыл 4 айылга берүү пландалып атат. Андан тышкары район боюнча биздин Кызыл Ата айылында дагы, анан Өрүктүү Сай айылында дагы таза суу боюнча жүрүп жатат. Ошону менен катар кийинки жылга дагы 5-6 айылды биз планга киргизип атабыз. Район боюнча негизгисинен бүгүнкү күндө таза суу, жеткиликтүү таза суу программасынын алкагында 1-200 жылдын ичинде же 3 жылдын ичинде болуп калабы. Кудайым буйрса таза суу маселесин чечкенге аракет кылабыз. Белгилей кетсек, Ала Бука районунда учурда 125 миңге чукул калк жашайт. Ушул тапта жалпы район боюнча 16 айылда таза суу жеткирүү жумуштары жүрүп жатат. Алмаш Абдумиталипова, Мухаммедалы Эшназаров, Ала Бука району. Пробация бул пробациянын кардарларына социалдык көмөк алууга, алардын түзөлүүсүнө, социалдашуусуна, коомго кайрадан кошулуусуна багыт берген орган. Майлуу Суу шаарындагы пробация департаментинин өкүлдөрү өз кардарларын коомдук жумушка тартууда. Сөз кабарчыбызда. Пробация бул укук бузууларды жасоонун алдын алууга багытталган тийиштүү шарттарды түзүп берүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жалпысынан камтыган комплекстүү жүргүзүлүүчү чаралар. Учурда Майлуу Суу шаарында жалпы каттоодо турган 28 жаран бар. Алардын укук бузуу боюнча катталгандары коомдук жумуштарга тартылып жатышат. Бүгүнкү күндө алардын ичинен 10 кардар коомдук жумушту аткарып жатат. Ал эми 11-и ар кандай себептер менен коомдук жумушту аткарбай өз убагында. Бүгүнкү күндө 6 кардар боюнча сотко сунуш менен кайрылып, аларды жазасын башка камак түрүндө жазага алмаштыруу боюнча сотко кайрылганбыз. Азыркы учурда токтом чыгып, бирок күчүнө кире элек. Күчүнө киргенден кийин ал каттоодон чыгарылып, бизден каттоодон чыгарылат. Ар кандай укук бузуучулук жолдор менен катталгандар учурда эс алуучу бактарда тазалоо иштерин жүргүзүү менен бирге түрдүү жумуштарды аткарып жатышат. Алар менен тыгыз байланышта болушат. Алдыда автобекеттерди дагы актоого камылгалар көрүлгөн. Коомдук жумушка 40 саат бөлүнгөн. Ошол боюнча келип бул жерде зелень стройдун эмеси менен парктын ушу заборлорун оңдоп күн 4 сааттан иштеп атам. 40 саат бөлүнгөн.
Я вот сегодня... Бүгүн менин иштегениме 9-күн болду. Буга чейин 8 күн жогорку Баткен менен төмөнкү Баткенден скверинде тазалоо иштерин кылдым. Гүлдөрдүн тегерегин тазалап, чөптөрдү жулуп чыктым. Кийин төмөнкүсүндө арыктарды тазаладык. Ал жакта да негизинен гүлдөрдү, чөптөрдү тазалап чыктык. Өткөн жума 3 күн ушул жактагы шаардык паркка келдик. Бул жерде бутактарды жана чөптөрдү жыйнадык. Азырда жумушка келдик. Азыр эмне десе ошону кылабыз. Күнүнө 4 сааттан иштейбиз. Бүгүн менин 9-күнүм, дагы 2 күнүм калды. Бүгүнкү күндө Майлы Суу шаарында пробация бөлүмүндө бир гана адис иштеп келүүдө. Тынымсыз көзөмөлгө алып, башка мекемелер менен биргеликте дагы байланышта чогуу кызмат аткарышат. Парк боюнча жумуш алып барылганда могул жерде забор бузулган экен. Анан бүгүн сеткасын тарткыздык. Анан шаар боюнча остановкалар азыр актайлап атат. Калган пробацияны кишилерин ал жакка жумшаганбыз. Бүгүнкү боюнча ошо ак чылап койгонбуз. Азыр ак даяр болсо абеттен кийин ал жакка чыгышат. Так баары эле келе атышат, жумуш алып барылып атышат. Ошо азыр бул жакта дагы 1-2 жумуш бар. Ошолар дагы алып барышат. Келген, келбегендери бар. Бир күн келип, 2 күн келип, жумуштар чыгып калып, келбей калып, суранышып. Ошол сыяктуу жумуштар, бирок толук эле жумуш алып барылбайт. Белгилей кетсек, пробация кардарларын кайрадан туура жолго кайтуусуна көмөк көрсөтүп, мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана коомчулук өз ара тыгыз аракет жүргүзүп, пробациянын кардарларына социалдык, укуктук, психологиялык жана юридикалык жардамдар дагы көрсөтүлөт. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Майлы Суу шаары. Акыркы 5 жылда, тактап айтканда 2021-2025 жылдары Кыргызстанда 673 билим берүү объектиси курулуп бүттү. Бул тууралуу агартуу министринин биринчи орун басары билдирди. Анын айтымында курулган объектилердин 394 мектеп, 147 бала бакча. Ушул мезгил аралыгында 114 мектеп жана 18 бала бакча капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Ал эми 2026-2027 окуу жылына карата 31 августка чейин 79 билим берүү объектисин куруп бүтүү пландалууда. Анын ичинен 50-сү жаңы курулуш болсо, 29-у капиталдык оңдоп түзөө объектиси. Жаңы курулуштардын арасында 39 мектеп жана 11 бала бакча бар. Ошондой эле жыл аягына чейин дагы 58 билим берүү объектисин куруп бүтүү пландалууда. Белгилей кетсек, мында 56 курулуш объектиси жана 2 капиталдык оңдоп түзөө объектиси курулуп бүтөт. Быйылкы окуу жылынан тарта 8-класстын окуучуларына кыргыз жараны, тарых, ком, укук жана экономика профилге чейинки даярдоо программасы киргизилет. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, анын максаты окуучуларды кесип тандоого багыттоо болуп саналып, өзүнчө предмет эмес программа катары окутулат. Ошондой эле 9-класста улантылат. Анда окуучулардын өзүн-өзү таануусуна, кызыгуулары менен жөндөмдөрүн ачууга жана келечектеги билим алуу багытын тандоого жардам берет. Программа 68 саатка эсептелип, тарых, ком, укук жана экономика деген бөлүктөрдөн турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына саналуу гана күндөр калды. Бул ирет Тогуз Торо районунда уус чеберлери да улуттук мурасты даңазалоо үчүн кызуу даярдык көрүшүүдө. Алар мелдеш өтүүчү жайга кыргыздын накта боз үйүн алып барууну көздөшүүдө. Кыргыз үйдүн бардык жабдуулары таза, табигый материалдардан жасалып, этно стилде кооздолот. Тогуз Торо району 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына бул ирет кыргыздын Нукура боз үйүн даярдап жатат. Райондун уус чеберлери боз үйдүн керектүү жабдууларын толугу менен таза, табигый материалдардан жасап, улуттук колөнөрчүлүктүн өзгөчөлүгүн сактоого аракет кылууда. Ар бир жасалгада кыргыз элинин каада салты менен маданияты чагылдырылат. Мында турган бул деген мен азыр эле чечип алдым. Эшиктин босогон эшиктин жиби да салмак саякка ушуга мен атайын кооздоп жасап атам, чачылдарды таап атам да. Эшик мындай турган кезде бул мындай болуп бир турат да, кооз болуп көрүнөт да. Мен даже берге тери да кошуп коюшмун. Этин алып туруп перден кармайм да. Боз үйдүн капталын жабууда чийдин колдонулушу дагы өзгөчө. Байыркы кыргыздар дал ушул ыкмада камышты пайдаланып, боз үйдү шамалдан жана сууктан коргогон. Тогуз Торолук чеберлер бул салтты сактап, чийди кол менен токуп жатышат. Ана чийдин дагы бир жакшы жери бар, касиети бар чийдин. Бул чий деген көпкө сакталат, ана жанагыдай чычкан жебейт, күбө жебейт чийди да. Ана жүндөрүн күбө жеп коюшу мүмкүн. Ошо жүндөрүн биз ошо күбө жедирбей, майдын
июндун 16 күнү күйөөдүн личинкасын таштайт, ошол жакта сактап калат, дары дармектин баары ушунун бетине сейип туруп, анан жайып күнгө музыка жайсак эле баягы личинкалардын баары курттарда алар өлүп калат, анан уже күйөөгө түшпөй калат да, ошону сактайбыз да, дары дармек сейип, ошо дары дармек сейип жүрүп күнгө жайып эрмен чөп ачуу эрмен чөп коелуп түшүнүп жүрүп анан ушул күнгө чейин сакталып келет. Боз үйдүн кигиздерин ушундай сактайбыз да. Буга чейин дагы Тогуз Торонун чеберлери даярдаган боз үйлөр ири иш-чараларда алдыңкы орундарды багындырып келген. Бул жолу дагы дүйнөнүн ар тарабынан келген конокторго кыргыздын улуттук өнөрүн таанытып, Нукура боз үйү менен өзгөчөлөнүүнү көздөшүүдө. Азыркы өзгөчөлүгүбүз бул ушул боз үйгө нукуралыкту, улуттук нукуралыкту сактап, этно стилде жасап атат көпчүлүгүбүзчү. Баягы унутулуп калган буюмдарды алып барабыз. Этно буюмдарды, этно тамактар, мунун ичинде атайын шырдагыбыз бар. Ошо шырдакты ушул боз үйгө тиешелүү шырдак, ошонун ортосуна биз очок коюп туруп, жанагы улуттук тамак-аштар, унутталган тамак-аштар ошонун мастер-класс көрсөтөбүз. Эл аралык иш-чарада Жалал Абад облусунун маданияты, каада салты жана улуттук баалуулуктары кеңири чагылдырылат. Бул максатта Дубан аймагында 15 боз үй тигилип, анын 3-ü кыргыз боз үйүн жасалгалоо боюнча сынакка катышат. Дөлөт Канатбеков, Манас Назаров, Тогуз Тороо району. Кайрымдуулук иштердин сообу чексиз. Манас шаарында жайгашкан Жаннат Kids балдар дүкөнү 3 жылдан бери балдар үчүн жаңы окуу жылына карата кайрымдуулук иш-чарасын өткөрүп келет. Бул жылы да ал жөрөлгө улантылды. Кийим кечесин айрыкча мектепке даярдык боюнча мусулманчылыкта өзүнүн тапкан пайдасынан адамдарга кайрымдуулук көрсөтүп туруу чоң соопчулук катары сыпатталып келет. Бул жагынан алганда Манас шаарындагы Жаннат балдар дүкөнү 3 жылдан бери көрсөтүп келе жаткан кайрымдуулук иштери башкаларга үлгү. Жаңы окуу жылына карата 100 балага социалдык абалына жараша тандап алып, мектеп формасын баштыкча керектүү буюмдарды даярдап беришти. Каныбеков Элбурс. Жаннат Kids балдар дүкөнү бул кайрымдуулук иш-чарасын 3 жылдан бери жасап келет. Бул иш-чараны жасоодон негизги максат ушул коомубуздун аярлоо деген катмарында ушул жардамга муктаж үй бүлөлөргө аз да болсо көмөк болсо экен деген жакшы ниет, жакшы тилек. Мына бул алдыдагы 2 жылдагы биз ошол жаңы окуу жылына карата окуу кийимдерин, аны менен катар ок куралдарын, сумкаларды тапшырганбыз. Андан кийинки учурларда биз кышкы учурда курткаларга чейин бердик. Бул жылдагы ошол эле жөрөлгөнү буйруса улантабыз. Эң башкысы ушул коомубуздун аярлуу, жардамга муктаж болгон үй бүлөлөрү коомубузда аз болсо деген жакшы тилегибизди гана айткыбыз келет. Азыр бир баланын мектеп кийимине кеминде 10 000 сомдон жогорку каражат кетет. Айрым аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн бул акча жетишсиз. Мындай шартта бүлөдө бир эмес бир нече баласын мектепке даяр кылып берген уюштуруучуларга ыраазычылыктар айтылат. Дагы да ушундай ыхсандарыңыздарды улантып турушуңуздарга Аллахтан дуа кылабыз жана ыраазычылык билдиребиз. 3 балама алдык бүгүн. 3 балама белектердин бардыгы качестволору жакшы, таза немеде бардыгы. Негизинен дүкөндө сапаттуу кийим-кечектер сатылат. Берилген белектердин баары сапаты жогору. Буйруса бул сындуу иштерди жыл сайын 2 жолу өткөрүү ниетин коюп келишет. Бул биринчиден балдар үчүн кайрымдуулукка үйрөтүү үлгүсүн жаратуу болсо, экинчиден ишкерлерге чакырык. Гүлжина Мындыбай, Чыңгыз Абдыкадыров, Манас шаары. Кезек спорт кабарларында Базар Коргондо жаш шахматчылар арасында достук аттуу эл аралык турнир өттү. Мелдешке Өзбекстандан келген оюнчулар менен Кыргызстандын балдары жана кыздары катышты. Кененирээк кезектеги сюжетте. Бул күнү шаардык мэриянын демөөрчүлүгү менен достук аттуу эл аралык шахмат турнири өттү. Мелдеште Жалал Абад шахмат федерациясы жана Базар Коргон районунун спорт инструктору биргеликте уюштурган. Ага коңшу Өзбекстандан келген оюнчулар да катышты. Бүгүн Базар Коргон районунда спорттун шахмат түрү боюнча эл аралык мелдеш болуп жатат. Андижан областы, Наманган областынан бизге 20 окуучу келди, тренерлер машыктыруучу менен. Бизден дагы 20 окуучу общий катышуу аз 50 окуучуга барып калат да. Бул биздин Базар Коргон шаарына кошуна Өзбекстан мамлекетин чакырганын себеби достук, биримдик, бири-биринен опут алып, Азия мирге чыгып жүргөн
окуучу кыздарыбыз келди. Турнирге Өзбекстандан атайын келген жаш шахматчылар менен Кыргызстандын оюнчулары катышты. Мында 7 жаштан 14 жашка чейинки балдар жана кыздар жаш өзгөчөлүгүнө жараша категорияларга бөлүнүп күч сынашты. Кыргызстанга biz 20 nafar окуучу ва 5 тренер келдик. Кыргызстанга 20 окуучу жана 5 машыктыруучу болуп келдик. Бул жака келип, балдарыбыз мүмкүн болушунча тажрыйба топтоп, бири-бири менен достук мелдештерди өткөрүп жатышат. Балдарыбыздын даярдыгы абдан жакшы. Мындай мелдештерди мындан ары да көбүрөөк өткөрүү биздин негизги максаттарыбыздын бири. Бул мелдешти уюштурган Кыргызстандын шахмат федерациясына өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бул Базаркоргон районунда мындай форматта биринчи жолу уюштурулуп жаткан эл аралык достук турнири. Демилгенин негизги максаты өлкөдө шахматты өнүктүрүү. Жаштар арасында бул спортту кеңири жайылтуу жана келечектеги таланттуу шахматчыларга колдоо көрсөтүү болуп саналат. Эми азыр окуучуларыбыз 1 жаштан 7 жашка чейин, 7 жаштан 9 жашка чейин, 9 жаштан 12 жашка чейин, 12 жаштан жогорку жактагы 4 группага бөлүп ойнотуп атабыз. Азыр жакшы, Өзбекстандын туугандар аябай күчтүү состав менен келиптир. Биз дагы Кыргызстанда эми гана биздин президентибиз Садыр Жапаровдун указы менен 146 буйругу менен ошо менен иш алып барып атабыз. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Мындан кийин дагы ошо аракет кылабыз. Башка жактарга дагы жайылтууга. Белгилей кетсек, достук турнирдин облустук туру 29 августта Манас шаарында өтөт. Уюштуруучулар мындай мелдештерди үзгүлтүксүз өткөрүү менен жаштардын шахматка болгон кызыгуусун арттырууну көздөшүүдө. Алмаш Абдумиталипова, Манас Назаров, Базаркоргон району. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошомун. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.